Коомдук транспортторго карата жүргүзүлгөн рейд учурунда баңгизат чегип алып каттамга чыккан айдоочулар аныкталган. Бул тууралуу милициянын кайгуу кызматынын басма сөз кызматы кабарлады. Жыйынтыгында ат башыга каттаган номер 575 маршруттук унаанын айдоочусу баңгизат каражаттарын чегип алып каттамга чыккандыгы аныкталган. Анын унаасы убактылуу айып короо жайына токтотулду. Ош облусунун Ноокат шаарында 16 жаштагы кыз көз жарды. No, God! No, God, please, no! No! Учурда бул факты боюнча тергөө иштери башталганын облустук ички иштер башкармалыгынан маалымдашты. Окуя боюнча Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнө ооруканадан кабар түшкөн. Маалымат электрондук журналга катталып, тергөө амалдары башталды. Прокуратура органдары тарабынан бул факты көзөмөлгө алынды. Учурда шектүү кармалып, сурак берип жатканы маалым болду. Бир канча күндөн бери интернет желесинде турмушка чыгып жаткан келиндин нике кыюу учурунда махырга акыркы үлгүдөгү уюлдук телефон сураган видеосу талкууланууда. Менен талап кылабыз. Телефон. iPhone 13. Машалла. Разысызбы ушуга? Мындан улам муфтият махыр тууралуу түшүндүрмө берди. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы махыр шарият боюнча нике кыйылганда төлөнүүчү күйөөнүн колуктуусуна милдеттүү түрдө бере турган тартуусу дешет. Ал эми махыр менен калың бир эле нерсе. Махыр жөнүндө Куранда жана Ханафи мазхабында бар. Ал бизде калың деп эсептелинет деп түшүндүргөн. Кыргызстан кылмыштуулук боюнча алдыңкы 40 өлкөнүн катарына кирди. Мындай маалыматты Nambayo порталы жарыялады. What the fuck is this? I don't know. Маалыматка ылайык, Кыргызстан 2022 жылдын 1-жарым жылдыгында кылмыштуулуктун деңгээли боюнча өлкөлөрдүн рейтингинде 142 өлкөнүн ичинен 36-орунга жайгашты. Кылмыштуулуктун деңгээли боюнча өлкөлөрдүн рейтинги акыркы 36 айдагы маалыматтардын колдонуу менен жылына 2 жолу түзүлөт. Армениянын өзгөчө кырдаалдар министри Армен Памбухчан Ереван шаарындагы Сурмалуу соода борборундагы жарылуудан каза болгондор кеминде 16 адамга жеткенин маалымдады. Дагы 18 киши дайынсыз болуп жатат. Алардын арасында жергиликтүүлөрдөн сырткары Ирандын жана Орусиянын жарандары да бар экени маалымдалды. Окуя 14 августта борбордун пиротехникалык кампасында болду. Баштапкы маалыматтарга ылайык, 2 күчтүү жарылуудан кийин өрт чыккан. Алгач бийлик 1 адам өлүп, 30дай адам жабыр тартканын маалымдаган. Урандылардын астына дагы деле адамдар бар болушу мүмкүндүгү айтылууда. Мындан улам президент Садыр Жапаров Армениянын президенти Вагын Хачатурянга Сурмалуу соода борборундагы жарылуунун кесепетинен адамдардын каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Арменияда Сурмалуу соода борборундагы жарылуунун кесепетинен адамдар каза болуп жабыркады жана имарат жайлар талкаланды деген кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргыз элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Жабыркагандардын тез арада айыгып кетүүсүн каалайм деп билдирген. Полицейские силы правопорядка решили еще немножко отодвинуть ограждений и вывести людей за эти ограждения. Бишкек мэриясы тойлорго жана адамды акыркы сапарга узатуу зыйнаттарына чектөө салууну сунуштады. Бул тууралуу коомдук талкууга коюлган токтом долбоорунда айтылат. Документте ошондой эле үйлөнүү үлпөтүнүн узун кортеждерине тыюу салуу жана унаалардын санын 4 унаа менен чектөө сунушталган. Мындан тышкары тойдо 1ден ашык жылкы же 3төн ашык кой союуга болбойт. Ошондой эле коноктордун санын чектөөнү сунуштап жатышат. Үй бүлөлүк майрамдарда 200 кишиге чейин, үйлөнүү тоюна жана мааракелерде 250ге чейин. Токтом долбооруна ылайык маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына келген адамдардын саны чектелбейт, бирок жылкы союуга болбойт. Ысырапкорчулукка жол бербөө сунушталат.
Тамак аш салынган пакеттерди таратуу жана дасторкон жайганга дагы тыюу салынат. Урматтуу Борбордук телеканалдын көрөрмандары, сиз бул чектөөгө макулсузбу? Өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге жазганды унутпаңыз. Казакстанда сахар кымбаттагандыктан министр иштен алынган. Президент Касым-Жомарт Токаев өкмөт башчынын орунбасары соода-саттык жана интеграция министри Бакыт Султановду кызматтан алды. Мындан бир ай мурда ага жана айыл чарба министри Ербол Кармашукеевке сахар кымбаттаган, анын таңкыстыгы жаралган жагдайдан улам сөгүш берилген. Султановдун сахар кааласаң дагы кымбаттайт. Мен шекер колдонбойм, чайды бал менен ичем деген сөздөрү талкуу жараткан. Ты глупый или что-то? Британдык суучулдар биринчи дүйнөлүк согушта чөккөн америкалык кемени табышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, суучулдар тобу 1917-жылы Англиянын жээгинде биринчи дүйнөлүк согуш маалында Германиянын суу астында жүрүүчү кемеси тарабынан чөктүрүлгөн америкалык Джейкоб Джонс кемесинин ордун аныкташкан. Кеме 1917-жылдын май айынан тартып, Британ жээктеринде конвойлорду кайтарып, коштоп жүрүүгө тийиш болчу. Бирок 6 декабрда кеме чөгүп кеткен. Эсминец англиялык жээктен 160 чакырым алыстыкта Ла-Манш жээгинен анча алыс эмес жерде болгон. Тарыхчылардын айтымында кеме 8 мүнөттүн ичинде чөгүп кеткен жана кемедеги 110 адамдын 46-сы гана жээкке чыга алган. 1000 тоннадан ашык салмагы бар кеме абдан бат чөгүп кеткендиктен анын турган жери 100 жылдан ашык сыр бойдон калган. Өзбекстандын Наманган облусундагы тарыхый күмбөздөрдүн бириндеги колдо жазылган Куран китебинин көчүрмөсүн урдап кетишти. Бул тууралуу Өзбекстандын Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирген. Окуя 9 августтан 10 августка караган түнү Султан Увайс Карани күмбөзүндө болгон. Анда белгисиз адамдар колдо жазылган Куран китебинин экземплярын урдап кеткен. Учурда укук коргоо органдары бул иш боюнча уурулук беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Жоголгон ыйык Курандын экземпляры жибектен даярдалып, бардык аяттар колдо жазылып 1874-жылы жазылып бүткөн. Китептин бийиктиги 74 см, кеңдиги 51 см, ал эми калыңдыгы 12 см болгон. 426 беттен турган китептин ар бир бетинде 13 катар жазуу болгон. Түркиянын Коня шаарында өтүп жаткан ислам тилектештиги оюндарында жаа атуу боюнча Ынтымак Мурадил уулу алтын байгеге ээ болду. Жаату боюнча мелдештер бүгүн орун алып, кыргыз спортчусу атаандаштарын артка калтырган. Кыргыз спортчусу жеңишинен кийин улутум кыргыз, ураным манас деп кыйкырып, андан кийин жаанын жебелерин асманга ыргытты. Бул ислам тилектештиги оюндарында Кыргызстандын капчыгындагы 8-чи алтын медаль. Ислам тилектештиги оюндарына жалпы 56 өлкөдөн 4200 спортчу катышып, 483 медаль ойнотулууда. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин Борбордук телеканалды социалдык тармактардан YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларынан да көрүп, өлкөдө болуп жаткан жаңылыктарды окусаңыздар болот. Сөзсүз түрдө катталганды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Сак саламатта калыңыздар.